Келечек муундарды окутуп, тарбиялап турмуштун даңгыр жолуна багыт берип, адамдык сапатты калыптандырууга салым кошкондордун бири бул мугалим. Дал ушул түшүктүү, ошону менен катар сыймыктуу кесипти аркалап келечек муундарга өз билимин бөлүшүп жаткан номер 67 мектеп гимназиясынын окутуучусу Айнура Мамытова. Мамытова окуучуларга математика сабагынан билим берип, 30 жылдан ашууну багыттан бери мугалимдик кесипти аркалап келет. Ал эми окуучуларды сабакка тартууда өзгөчө математиканы үйрөтүүдө сыймыктуу кесип ээси өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Себеби технологиянын доорунда өсүп жаткан муундун кабыл алуу жөндөмдүүлүгү өзгөргөнүн айтат. Азыркы балдар көп мындай түшүндүрө бергенди көп деле каалай беришпейт. Азыркы балдар өздөрү сүйлөгөндү жакшы көрүшөт да, өздөрү айтканды. Азыркыларга биз мындайча айтканда базаны берип туруп эле бир ориентация берем дагы, анан буларга тапшырма берсем, булар изилдөөнчүлүк жөндөмү аябай күчтүү да, азыркы окуучуларда мындай жанталашып издеп таап келишет да. Укмуш нерселерди таап келишет. Мисалы үчүн жөн эле математиканын эмне кереги бар десең эле уже ага да жоопты табышат да, өзүнө ошол тармакка жакыныраак кесиптин ээси болом деген окуучулар ошону аны дагы өздөрү табышат. Жашоосу бала менен айкалышып калганын кошумчалаган Айнура Мамытова учурда иштеп жаткан ишине, тандаган кесибине ыраазы. 30 жылдан ашуун убакыттан бери билимин бөлүшкөн окуучулары турмушта өз жолун таап, рахматын айтканда төбөсү көккө жетип кубанып калат. Дегени менен айрым ата-энелер тарабынан түшүнбөстүктөр түшүк да жаратып келет. Берген билимибизге аз болсо, көп болсо да рахмат айтып, ыраазычылыгын билдирип келген ата-энелер да толтура бизде. Ошону көпчүлүк иште чыкпай койбойт экен да, бирден ата-эне чыгат. Баягы баласы үйдө өзү кароосуз калып, анан баласынын жетишпей калганына мугалим күнөөлүүдөй болуп, мугалимдердин үстүнө арызданып келген ата-энелер да жок эмес. Мындайлар бар. Эмне экенин иликтегиз келбейт, мугалим менен келип ошол эмне себеп болду деп иликтегиз келбей эле жогору жактарга телефондорду чалып, элдин баарын ызы-чуу кылып, бир както өздөрүнүн бир эмесин көрсөткүсү келет, ушундайлар деле жок эмес. Азыркы мезгилде бардык эле мугалимдерге түшүлгөн нерсе ушул да. Кандай болгон күндө да Айнура Мамытова өз ишин уланта берет. Алдыда дагы миңдеген билимге суусаган окуучуларды тарбиялап, аларга татыктуу билим берүү башкы максаттарынын бири. Ар дайым ардактуу кесиби менен сыймыктанып, мыкты агартуучулардын катарын толуктап турарына ишеним чоң. Кандай болуп бөлүнөт билебиз, рационалдык түнөтмалар кандай болуп бөлүнүшөт экен, кандай ким айтып койгон? Белгилей кетсек, бүгүн өлкө боюнча ардактуу кесип болгон мугалимдер күнү белгиленүүдө. Ага ылайык Бишкек мэриясы борбордо майрамдык ири иш-чара уюштуруп, ийгилик жараткан жылдын мыкты мугалимдерине 60 000 сомдон 100 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар менен сыйлады. Мугалимдин өзү иши ар түшүктүү кесип эмеспи? Ушундай эмгектерди жаратыш үчүн изденүү керек, көп убакыт арноо керек. Азыркы замандан артта калбай, заманбап технологияларды үйрөнүү керек. Албетте жаштарга дагы көңүл буруу аябай жакшы болуп атат. Көбүнчө эркек мугалимдерге аябай көп болуп атат. Себеби дегенде эркек мугалимдердин көпчүлүгү мектептин аз айлыгына кармалбастан көпчүлүгү башка тармакта иштеп кетип атат. Ошондуктан быйылкы конкурста мен дагы байкадым, көбүнчө жаш мугалимдер болуп атышат. Жыл мыктылары мектеп мугалимдери менен катар бала бакча тарбиячыларына да тапшырылды. Сыймыктуу сыйлыкка кубангандар мээнетинин акыбети кайтып жатканына ыраазы болушууда. Ушундай грамота алганыма аябай кубанычтамын. Биз бала бакчада иштегениме көп жыл болду. Балдарга ушундай жакшы тарбия берип, көбүнчө мен балдарга адеп алкак жөнүндө, этнопедагогика жөнүндө көбүрөөк ошолорго көңүл бурам. Ошо коллективдин жардамы менен, директордун жардамы менен бул жеңиш баарыбыздыкы деп ойлойм. Сынактын жеңүүчүлөрү жылдын мыкты мугалимине ээ болуу оңой олтоңго турган эмес. Тактап айтканда мугалимдер жыл мыктысына ээ болуу үчүн 4 этапты басып өтүшкөн. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Виктория Мазгачева сыймыктуу кесип ээлерин куттуктап жатып, мындан ары иштерине ийгилик каалады. Мугалимдик кесип эң байыркы жана үй кесип. Тынымсыз изденүү, тынбаган аракет жана чоң эмгекти талап кылган жалаң гана кесип эмес. Инсандык жана улуттук асыл сапат. Сиздер тынымсыз аракетиңиздер менен окуучуларыбыздын акыл эс, маданий, социалдык, улуттук жана адеп акылактуу күнүгүүсүнүн чыныгы куруучусуздар. Мындан тышкары ал билим берүүдө татыктуу шарттар болуусу керек экенин белгилеп, Бишкек мэриясы билим берүү уюмдарына колдон келишинче жардамдарын көрсөтүп келе жатышканын кошумчалады. Айтурган Жапаркулова, Мурадел Муратбеков, Ньюс ТВ.